Азыркы мезгилде кара дубалангандар абдан көбөйгөн. Кара дубалган абдан көп. Четтен санай берсе болот. Кандай десе, ар бир айылда биз ушул жерде деле бар болуш керек. Жок деле бир 3-4 көз ачык бар. 3-4 көз ачык бар, болбой койбойт. Же болсо мен ак жолдомун, же болсо мен ордодо жүрөм, ордочулар. Же болсо дагы бир нерсе, же андай айтканда ар кандай нерселерде жолдо жүргөндөр бар. Кел mesela төлгө тартып берем. Же болсо кел mesela багыңды ачып берем. Же болсо mesela киринделеп берем. Мен сени мындай суктап берем, дагы бир нерсе, кыт куюп берем дегендер пайда болгон. Эми ушундай ар бир айылда болбой койбойт. Анан биз кичинекей балабыз бир нерсе болуп калса, ошого апарабыз. Имамдын үйү имам болсо, биягында көз ачып отурган болсо, биз имамдыкынан кайрылып, имамга барбайт да, бияка барыш керек болот. Үйүндө бир проблема болсо, ушуну шарият менен же болсо мусулманчылык чечейин дебейбиз. Ошо замат көз ачыкка барабыз. Күйөөсү менен урушуп кетсе көз ачыкка барат. Соодасы болбагасы көз ачыкка барат. Малы жоголуп кетсе көз ачыкка барат. Баласы жоголуп кетсе көз ачыкка барат. Иши болбагасы көз ачыкка барат. Бүт нерсенин бардыгы тең Алланын динине каршы нерсе менен аректенип калганбыз. Көпчүлүктөрү азыр аябай мындай кайсы нерсе болсо мен ушундай кээ бирде айтам, ушул мындай көз ачыктардын фанаттары дагы бар. Көз ачыктардын фанаттары бар. Тиги жерде бирөө бар экен, бүт нерсени айтып коет экен. Тиги жерге бардым эле, үйүмө келип бир нерсе окуп берип чачтым эле, ушундай болуп калды. Же болсо күйөөм ура бергенден бардым дагы, анан ушундай алып туруп күйөөмө ичирип койдум эле, күйөөм мага баш ийип калды. Же болсо ушундай аябай көп. Келиним кетейин деди эле, барып окутуп койдум эле, келиним кетпей калды. Ушундай нерсенин бардыгы тең күн өткөн сайын көбөйүп атат. Ошол себебинен кара дуа деген эмне десе, ошо көз ачыктардын шайтандар аркылуу үйрөнгөн адамдын башын айландыруу же болсо жок кылуунун бир жолу бул эмне экен? Ушул. Эми мунун тескериси бар, субханалла. Кайсы нерсе арам, кайсы нерсе адал, Биз мусулман болгондон кийин эмне үчүн ыйман шарт деп атабыз? Анткени эгерде ыйманың алсыз болсо, сус боло турган болсо, муну ошол жерге барат. Күйөөм арак ичип кетти. Кимге барыш керек десе, обязательно сөз көз ачык барат. Арак окутуп келип ичирип атат. Дагы бир немкени ичирип атат. Ичпеген эркек жок калды азыр. Же болсо мындай айтканда, ошол дуа ичпеген эркек жок. Силер менен биз жеп аткан чупа-чуп дагы азыр окутулган, билесиз ушуну. Бул нерсени жок деп айта албайбыз. Бул анык болуп калды азыр. Адамдар мурун эркектер, мурун мушташында мисалы бирөө мушташ менен таап алчу. Билишип алчу эркек менен эркек бат эле. Бирок азыр эркек менен эркек да мушташпай калган. Бирөөнү жек көрүп калып, муну атып салат экен, же болсо сайып салат экен. Эми азыр болсо бардыгы тең некен ошо көз ачыкка барып окутуп салат. Сопсо жигиттер, сопсо эжелер, карындаштар бардыгы тең ушу кара дубанын кесепетинен азыр үйлөр ажырап аткан андан көп. Мына мисалы Кыргызстан боюнча бүт карга жерден чалат. Ошол жерде көпчүлүгү проблемасы субхан ошо кара дуба менен. Бүт бардыгы тең. Сурай келгенде ошо өзүнүн кара дубанын 15 белгиси аныктан чыгып калат. Бул нерсени мурун көлдө, нарында, же болсо чүйдө жок деп айтат элек да. Эми азыр урматтууларым, азыр эң күчтүүлөр силер жакта го. Ушундай нерсе. Чын. Мен тайекелерим сер, бирок ошондо болсо эле айтайын деген нерсем ушул аябай көбөйүп кеткен. Эми бирок ушул нерседен да жаман нерсе бар. Бул кара дубадан дагы жаман нерсе бар. Бул адамга болгон көз тийүү. Көздүн тийиши бул анык нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям инсаны хаккон дейт. Бир адамга бир адамдын көз тийиши чындык деген. Демек, акыр замандын адамдары, же болсо үммөтүмдүн акыркылары көбүнчөсү көз тийүү менен көрө албастан өлөт деген. Көз тийүү менен көрө албастан өлөт деп улуу урматтуу болгон пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Канча деген адамдар азыр баш ооруп жүрөт. Канча деген адамдар эмнекен баш ооруп жүрөт. Баш ооруган эркек азыр толтура. Баш ооруган аял толтура. Дем жетпей калган аял толтура, эркек толтура. Ажырашып аткан эркек толтура. Же ошондо бир чарчап калаткан балдарыбыз толтура. Аутизм менен ооруган, Даун синдром менен ооруган балдарыбыз толтура. Гиперактивный деген балдар толтура. Сүйлөбөй калган балдар толтура. Абдан көп. Ошо жанагы ДЦП деген балдарыбыз толтура. Аябай көп.
ушунун баардыгы тең барды келди көз түйүнүн кесепетине болуп аныктап чыгылды уже. Башкача эмес. Канча деген субханалла соп сонун жигиттер ушундай кызыл диплом алган, бүт жашоосу бар оң болуп келген эркектердин бардыгы азыр алкаш болуп калган. Биз дайыма айтабыз, арак ичкендерди алып келе бергиле. Алар коркпойлу алып кел дейм. Арак ичкен адам баарын алып келгиле. Анткени ал адам өз сонун кылып аткан амалы начар да туурабы? Анын амалы начар. Арактын ошо жек көрө турган нерсе ошо арак болчу да, ал адамдын өзү эмес. Бирок ошолорду эмне үчүн ичип кетти десе, именно көз түйүүдөн боло турганы аныкталган ал. Окуп келсең, ошол көз түйүнүн белгиси чыгат дагы, анан окугандан тазалагандан кийин кадимкидей жашоосу улап сон болуп кеткен эркек дагы абдан көп. Канчалардын чачтары түшүп, ар кай жактарынан чачтары тоголок болуп чачтары түшүп калат. Канча дегендердин субханалла жүрөктөрү лакылдап, соккулап, ушундай бир жанан бир орунга тура албай атат. Канча деген ушундай абдан көп бул жөндөчү. Айта берсем, азыр санай бере турган болсомчу, баарыңар мен экем, ушул мен турбаймынбы дей бересиңер. Анткени ушул нерсе болуп атат. Көчөгөн эле сонун оокат кылып аткансың, иштериң бар тең сонун жүрүп аткан, болуп аткан, бирок бүгүн эмнегедир сенин ишиң болбой калды. Туруп туруп өзүнүз болбой калды. Эми үйүңө коюп койгон малың жөндөн өлүп калып атат. Өсүп турган эмелериң бар, өзүнөн өзү куурап калып атат. Салып келаткан үйлөрүң токтоп калып атат. Бирок бар нерсе болуп атат. Эмнеден десе, жанакы айтып пайгамбарыбыз айткандай, эмнекен адамдардын көзүнөн анан көрө албастыгынан ошол нерсе кадимдеп. Бул илимий жагынан ала турган болсо, же болсо азыр медицина жагынан, жандай түшүнүп парапсихологиялыктардан түшүндүрүш боюнча айта турган болсок, адамдын эмнекен көзүндөгү нуру ушундай турган нерсени өрттөп салат экен көрсөчү. Пайгамбарыбыз болсо адамдын көзүнөн ок учат деп айткан. Кадимгидей жаа атканда ок учкандай учат деген. Ошол өлтүрүп салыпсыңар дейт, өзүңөрдүн бир тууганыңар дейт. Көзүңөр менен өлтүрүп салыпсыңар дейт. Ал эми хасат кылуу болсо, эмнеге бул арам шариятта. Жактырылбаган нерсе. Касат жа көрө албастык кылуу бул жактырылбаган нерсе. Бирок калган жагынан бирөөнүн дүйнөсүнө, бирөөнүн балдарына, малдарына, аялдарына бүт нерсе эмне жакшы болуп аткан болсо, ошонун эмесине эмне кылыш керек экен? Биз арам же болсо жактырылбайт экен, ошону кызыгуу, кызгануу. Ушул нерсе. Демек, эң чоң нерсе азыр ушу көз түйүү болуп эсептелет туугандар.